Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүн сиздер менен өтө турган темабыз маалыматтык коммуникациялык технологияларды өздөштүрүү жана медиа сабаттуулук деп бүгүнкү темабыз аталат. Анда эмесе бүгүнкү темабыздын негизги маселелери маалымат коммуникациялык технологияларынын негиздери, электрондук окуу китептери, информациялык коопсуздук. Негизинен биз маалымат коммуникациялык технологиялары деп бул маалыматты жыйноо, сактоо, аны иштөө жана таратуу үчүн колдонулуучу жалпы усулдар, курулмалардын жыйындысы деп атайбыз. Биз маалыматтарды өткүзүп бериңизерге көп өткүзүп бериңиз, 2 та. Муну көбүрөөк түшүндүрүп кетейин эми муну. Маалыматтык бу туру берсинби? Жок, буну бир тарапка кайтыш керек. Аркага кайтыш кыйын. Бул тез окуп койсоң түгөп калат, ошого кичине мындай комментарий. Ушул жерге мына экен. Эне бит. Болду. Маалыматтык коммуникация технологияларынын негиздери деп биз маалыматты жыйноо, маалыматты сактоо, маалыматты кайра иштөө жана ошол эле маалыматты таратуу үчүн колдонулуучу жалпы усулдар, курулмалардын жыйындысын айтып өтөт экенбиз. Негизинен биз мугалим катары 21-кылымдын ушундай мугалими катары, глобалдашуу заманынын мугалими катары маалыматтык коммуникация технологиялары менен тааныш болушубуз керек. Себеп дегенде биз азыркы учурда билим, илим аябай бир өнүгүп жаткан учурда дүйнөнүн кайсы бир булуң бурчугунда болуп аткан маалыматтарды биз ушул маалыматтык коммуникация технологиялык билимдерибиз аркылуу билип, ошол эле маалыматты окуучуларга туура тактап жеткизип, окуучулардын эле билимдерин өркүндөтүшүбүз зарыл. Ошондуктан биз маалыматтык коммуникация технологияларындагы билимдерибизди үзгүлтүксүз өркүндөтүп барышыбыз зарыл экен. Анда эмесе кийинки слайдыбызда билим берүү процессин маалыматташтыруу. Бул негизинен билим берүү процессин маалыматташтырууда билим берүү, өркүндөтүү жана тарбиялоонун психологиялык, педагогикалык максаттарын жүзөгө ашырууга багытталган тармак катары саналат. Билим берүүнүн заманбап маалымат коммуникация технологияларынын методологиясы жана тажрыйбасы менен камсыздоо бул негизги биздин максатыбыз. Себеп дегенде билим берүүдө сабак учурунда ар кандай проекторлор, интернет маалыматтарынан же болбосо ушундай компьютер, интерактивдүү усулдардын бардыгы менен биз сабагыбызды дагы да натыйжалуу кылып, окуучуларга натыйжалуу билим беришибизди алдыбызга максат кылып коюшубуз керек. Кийин жаңы маалыматтык технологияларды билим берүү процессинде колдонуунун жолдору. Бул биринчи жолу компьютер билим берүү процессине традициялык окутуу усулдары тегерегинде жардамчы каражат катары киргизилет. Жаңы маалыматтык технологияларды билим берүү процессинде колдонуунун жолдору бул 2 жолдо жүзөгө ашат. Биринчи жолунда компьютер билим берүү процессине традициялык окутуу усулдары тегерегинде жардамчы каражат катары киргизилет. Ал эми экинчи жолдо болсо мында окуу процесси технологиялаштыруунун бир канча каражаттары менен байытылат. Тактап айтканда, заманбап маалыматтык технологиялар окуу процессинде негизги орунга чыгат экен. Электрондук окуу китептери деп биз негизинен электрондук окуу китептери бул билим берүү процессинде колдонулуучу жана традициялык басма окуу куралдарынын ордун ээлөөчү атайын каражаттар же болбосо программалык базаны түшүнөт экенбиз. Маалыматтык коопсуздук. Ал эми маалыматтык коопсуздук бул маалыматка уруксатсыз кирүү, ошол эле маалыматты өзгөртүрүү, сактап алуу, атайын кайра иштеп, башка жактарга таратуу боюнча уюшулган техникалык жана технологиялык аракеттердин комплексин биз маалыматтык коопсуздук деп айтабыз. Ал эми маалыматтык коопсуздуктун чөйрөсүнө түшүп калбоо үчүн ар бир мугалим өзү ушул маалыматты сактоо, аны туура колдонуу, туура жолдо иштетүү же болбосо ошол эле маалыматты кайра иштеп, ушул башка бир объекттерге таркатуунун жолдорун туура так билүүсү зарыл. Кичине болуп калды.
Ушуну менен сиздерге арналган сабагыбыз аяктады. Саламатта калыңыздар.